Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Биз жашап жаткан заманга ислам дини кантип жеткен, кимдер жеткирген, кандай шартта? Бул суроого кээ бирине так жооп берсек, кээ бирине алигече жооп берүү кыйын. Жараткан тарабынан жер бетине жалпы адамзат үчүн мээрим жана ырайым пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул жалган жашоодо жашоо тартибин үйрөтүп, Кудайдын сөзү болгон ар бир мусулмандын ыйыгы саналган Кур'ан-ы Каримди калтырган. Мына ошол пайгамбарыбыздан калган чыныгы момундуктун үлгүсүн бизге чейин жеткирген канчалаган сахабалар, табииндер жана илим ээлери өткөн. Мындан бир кылым мурун дин үчүн кызмат кылган илим ээлери, молдо аталарыбыз тууралуу көптөгөн тарых китептерибиз, кээ бири атайын жок кылынып, кээ бири ошол убактагы ата бабалардын сандыгы менен кошо жок болгон. Мейли, ага кейбейли. Кантсе да эл арасында айтылып сакталып калган маалыматтарыбыз да бүгүнкү күндө жарыкка чыгууда. Бул макалада сөз кылынуучу молдо дамылалардын көбү союз мезгилинде же ага чейин ислам динин сатпай шакирт тарбиялаган биздин устаттар тууралуу болмокчу. 1917 жылдагы революцияга чейин Баткен чөлкөмү Фергана өрөөнө деп айтылып, Кокон хандыгына карап турган. Ошол убакта Баткендин Андиген талаасына жайгашкан Көктөбө кыштагынын устасы Мадалята соода сатык менен алектенип жүрүп, уулун Кокон шаарындагы медреселердин бирине тапшырып келген. Ал уулу сиз биз тааныган айтылуу Молдо Гапыр Дамыла. Гапыр устаз медресени бүтүп келген жылдары 1917 жылдагы революция маалына туш келет. Алда четте карап турбастан 1920-1927 жылдары КПССтин аймактык секретариатында катчылык кызматында иштеген. Устаздын бул кадамга баруусунун бирден бир себеби ошол убактагы жүргүзүлүп жаткан саясат курмандыктарын азайтуу болгон. Ошондой эле ислам илими жана шарияты жазылган китептерди бекитип болсо да сактап калуу болчу. 1960 жылдардан тарта Баткен аймагындагы диний маселелерге фатвасын берип, шарият өкүмдөрүнө ылайык чечим чыгарып турган. Молдо Гапыр Дамыланын ошол маалдагы чыгарган фатваларынын кээ бирлери бүгүнкү күнгө чейин да сакталгандары бар. Устаз 1981 же 82 жылы дүйнөдөн өткөн. Кийинки сөз кылынуучу устаздын атын көп эле аалымдардан угуп жүрсөңүз керек. Мисалы, Чубак ажыдан. Оба, бул инсан ошол устаздардын устазы Абсаттар Дамыла. Устаз 1935 жылы төрөлгөн. Совет доорунун динге болгон кысымы күч маалда илим алган. Өлкөбүз эгемендүүлүк алган мезгилден тартып ислам динине, анын ичинде Кыргызстанга салттуу исламды жайылтканга зор салым кошкон. 1996-2000 жылдары Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии кызматында аркалаган. Молдо Шакир устазды тааныбаган киши болбосо керек. Молдо Шакир устаз Баткен районунун айтылуу Зардалы айылында 1943 жылы төрөлгөн. Молдо Шакир устаз бала чагынан эле чыйрак, зээндүү, чыдамкай бала болгон. Атасы Эргеш, уулу Шакир төрөлөлүктө эле кайтыш болгон. 3 жашында энесинен ажырап, атасынын бир тууганы Султандын колунда чоңойгон. Дин илимин алгач Баткендин Карабак айылындагы өзү менен тең туш молдо Кенжекул Дамыладан баштап, кийинчерээк Сайдыман ажыдан, андан ары Молдо Абсаттар устаздан илимин өркүндөткөн. Молдо Шакир устаз алгач устаздыгын Союз учурунда Өзбекстандан баштаган. 1990 жылдары шакирттердин суранычы менен Ош шаарындагы медреселердин биринде сабак берип, бүгүнкү күндө таанымал дин кызматкерлерин окутуп илим берген. Ата энесинен жалгыз перзент болгон. 6 уул, 2 кыздын атасы Молдо Шакир 2012 жылы 69 жашында аманатын тапшырган. Абсаттар Дамыланын дагы бир шакирти Молдо Кудайкул устаз. Ал Сүрүктөдө жашап, ошол жерде Молдо Исмаил Дамыладан сабак алып, илимин Абсаттар Дамыладан жана Молдо Абдысами устаздан тереңдеткен. СССР убагында өмүрүн тобокелге салып, үйүндө 300дөн ашык балага ислам динин таанытып, Куран, фикх илимдерин окутуп үйрөткөн. Биздин аталарыбыз Совет дооруна чейин деле кат таанып, китеп окуп, билимге болгон көз карашы жакшы болгон деп мактанып айта алабыз. Буга далил Молдо Турдали Дамыланы айтсак болот. Дин илимине болгон кызыгуусу Самарканд, Бухара шаарларындагы медреселерге жетелеген жана ошол жактан илимин толуктап келген. Бул кишиден да көптөгөн мусулман бир туугандарыбыз мусулманчылыгын жакшыртып, бир топ имамдарды окуткан. Кыргызстан мусулмандарынын туңгуч муфтийин билесизби? Ооба,
Ал устаз Кимсанбай Ажы Абдрахманов 1988-1992 жылдары Борбор Азия жана Казакстан мусулмандарын диний башкармасы болгон. Ал Ташкентте болуп, Кыргызстандын мусулмандарынын казыятынын төрагасы болуп, азыркы түшүнүк менен айтканда Азирети муфтийлик кызматын Кимсанбай Ажы аткарган. Бул инсан өмүрүн Кыргызстанга ислам динин жайылтууга арнаган десек болот. Себеби эгемен өлкөбүздүн тарыхында алгачкы ажылык сапарын биринчи Куран жоттоочу каарканаларда, медреселерде уюштурган. СССР убагында дүйнө мусулмандарына белгилүү болгон Бухарадагы Мир-и-Араб ислам медресесинде 1982 жылдан 86 жылга чейин мүдүр директору болуп иштеген. Устаз Кимсанбай Ажы Абдрахманов 2022 жылы 82 жашында дүйнөдөн кайткан. Лейлек районунун Катыран айылында жашап өткөн Молда Абдилла устаз ата-бабалары сутунган Ханафи мазхабын бекем карманып, шакирттерине салттуу исламды окуткан Молда Абдилла устаз түнү бекинип балдарга сабак берип, ислам динин жайылткан устаздардан. Абдилла устаз 93 жашында кайтыш болгон. Союз мезгилинде ата-бабаларыбыз намазын кичинекей ожолордо же үйлөрүндө бекинип окуп жүрүшкөн. Эгемендүүлүк алган жаш өлкөбүзгө көз арткан элди терс, жаман жакка баштаган секта уюмдар дин карманууда 70 жыл кысымда жаткан элдин башын айланткан заман башталган. Бирок ошол эле учурда СССР убагында жашырынып жүрүп илим алган устаздарыбыз элди туура мусулманчылыкта сактап калды. Кыргызстандын ар кайсы аймагында заман талабына ылайык көрктүү Алланын үйү болгон мечиттер курулуп баштады. Баткенде четтек калбай, устаз Сайдыман Ажынын демилгеси менен Баткен районунун Борбордук мечитинин курулушу башталып, 1992 жылы бүтүп, бүгүнкү күнгө чейин момун мусулмандардын ибадат кылуучу жайы болуп кызмат кылууда. Устаз Сайдыман Ажы 1927 жылы Баткендин Карабулак айылында төрөлгөн. Илим алуу үчүн сөзсүз түрдө жаш же өспүрүм болуш керек дегенди четке каккан устаз Сайдыман Ажы илимин тереңдетүү үчүн 64 жашында Египеттеги Аль-Асхар Ислам университетинде илимин жогорулатып келген. Мүнөзү өтө жумшак, сыпайы инсан 68 жаш корагында жалган дүйнө менен коштошкон. Көпчүлүк жергиликтүү жана таанымал аалым дамылалардын устазы Молда Шамшидин тууралуу билесизби? Бул устазыбызда Айтылуу Зардалыда 1944 жылы туулган. Ал алгачкы сабактарын атасынан алып, кийин Молда Абдысами, Молда Абсаттар устаздардан илимин тереңдеткен. Молда Шамсиддин Баширов устаз Абсаттар Дамланын эң жакын шакирттеринин бири болгон. Устазы Абсаттар Дамла муфтийлик кызматты аркалаган учурда устазына жардамчы муфтийдин орун басары болуп кызмат кылган. Молда Шамшиддин 2011 жылы 67 жашында каза болгон. Сүлүктүүлүк молдо казактарга динден сабак берген десем таң калбаңыз. Себеби устаз Молдо Зулкарнайн Дамла Казакстандын Шымкентинде ислам динине кызыккан талабаларга 10 жыл сабак берип, кыргыз молдо атыккан. Пайыз учурунда динге болгон кысымдын дактары жакшы кете элек болчу. Ошол совет доорунда калыптанып калган жаман адаттарды жоюу үчүн Баткен аймагындагы мечиттерде жума баяндарын жана элдин шариятка байланышкан суроо талаптарына жооп берүү адатын киргизген устаз Молдо Кожо Дамла. Баткендин айылдарынын имамдарынын көпчүлүгүнүн устазы. Фикх, тафсир илимдерин тереңдетип окуткан устаз Молдо Кожо Баткен облусунун казысынын орун басары кызматында аркалап, момун мусулмандардын диний суроо талаптарына так шарият өкүмдөрүнө ылайык жооп берип турган. Кадырман көрүүчү, бул исламий илимий конференцияда Молдо Сабыр устаз жөнүндө айтпасак болбос. Досполов Мама Сабыр устаз Баткен районуна караштуу Зардалы айылында 1955 жылы төрөлгөн. Алгач дин сабактарын устазы Молда Шамшидин Дамладан алып, Молда Абдысами устаздан араб тили грамматикасы, хадис жана тафсир илимдерин, фарс жана чагатай тилдерин алган. Ал эми фикх, акыйда, фараиз илимдерин устаз Молда Абсаттар Дамладан алган. Молда Сабыр устаз ислам илимине кызыккан талаба балдар үчүн опол тоодой эмгек кылган. Анын алгачкы Акоша медресеси жана бүгүнкү күндө Расул Акрам ислам институту буга далил. Молда Сабыр устаз бир топ исламий китептерди кыргыз тилине которуп, кыргыз элине кыргыз тилинде дин жеткирүүдө ат көтөргүз алгылыктуу иштерди жасаган. Жогоруда сөз кылынган устаз дамалалардын дин үчүн кылган мээнеттерин жараткан Аллах Таала кабыл кылсын жана өз ырайымына алып Бейиштин фирдаусунан насип этсин. О жараткан Кудайым, жалбарып сенден сурайым. Эки күндүк ялганда, өмүр бүтүп калганда. Айырбагын ыймандан, аманат жанды алганда. Ырайым кылган Кудайым, о дүйнөгө барганда. Амин. Rabbil Alamin.
Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дегени ушул болсо керек. Кантсе да Кудай Таалам Кыргызстаныбызга, дүйнөгө тынчтык берип, кийинки муунга ислам илимин түз кыйшаюусуз жетсин деп дуа кылалы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.